Бүгін атайын сіздер менен биргеликте сүйлөшүп жаткан өзүнчө темабыз бар. Кандай тема деп турган болсоңуздар дагы бир жолу эске салып өтөйүн. Бүгүнкү биздин темабыз деги эле мектеп учурундагы кызыктар. Кандай кызыктуу окуялар болгонун ошол тууралуу сиздер менен биргеликте баарлашып жатабыз. Өзүңүздөрдүн ойлоруңуздарды, сунуштарыңыздар болсо экран алдында турган WhatsApp номерлерибизге калтырсаңыздар болот. Андан тышкары бүгүн мектеп босогосун аттап жаткан же болбосо жаңы окууга барып жаткан Айтор кимди куттуктагыңыз келсе, жакшы бир өзүңүздүн куттуктоолоруңузду биздин номерибизге калтырсаңыздар сөзсүз түрдө эфирден жаңыртып, түз дарегине жеткирип бермекчибиз. Бизде бүгүн өзгөчө коногубуз келип отурат. Ким деп отурган болсоңуздар, бүгүнкү куттуу студиябызга келип калган коногубуз менен тааныштырып өтөлү. Азыркы учурда деги эле ар бир инсан өзүнүн ден соолугуна кам көрүп, ошол менен гана чектелбестен ар дайым өзүн туура алып жүргөндү дагы үйрөнүш керек. Мына ошол азыркы учурда бүгүнкү биздин келип отурган коногубуз психолог, талдоо чебери Жусупова Ызаткан Эркинбековна келип отурат. Саламатсызбы, Ызаткан айым? Кош келипсиз. Атыңыз дагы өзгөчө эң сонун экен. Кандай келип алдыңыз? Жакшы, рахмат. Эң сонун келиңиз. Анда эң алгач кыргыз элибиз менен амандашып алыңыз, Саламатсыздарбы, элим? Мен сиздерди ушул 5-каналдан көрүп турганыма абдан кубанычтамын. Эң сонун. Эртең менен бир аз эрте турган сизге кыйынчылык жараткан жокпу? Кыйынчылык жараткан жок. Биз үчүн жумуш дайыма эле боло берет. 1-сентябрдан көз карандысыз, ошондуктан абдан сонун. Эң сонун. Келиңиз, бүгүнкү биздин темабызга утурлай сизге дагы суроо берип өтөйүн. Мектеп учурунда кандай кызыктуу окуяларыңыз эсиңизде бар? Мектепте бүгүнкү 1-сентябрь чындыгында баарыбыз үчүн эле айрыкча мектеп учурунда окуучу кезибизде абдан күтүлүп, көптөн күткөн каникул болгон күндө деле, бирок 1-сентябрда баарыбир ушунчалык күткөнбүз, турабы. 1-классыбызда барганыбыз, анан акыркы 11-класстагы 1-сентябрь бул эстен кеткис күндөр деп эсептейм, анткени билим күн бул классташтарың менен көрүшөсүң, эжекелер менен көрүшөсүң, жана мектеп жаңы кийим кийесиң. Ушулардын баардыгы бир балалыктын эң жакшы күндөрү болуп кала берсе керек. Эң сонун. Баарыбыз үчүн эле 1-сентябрь бул жаңы кийим кийгени менен өзгөчө эсте калат болуш керек. Себеби дегенде баарыбыз жаңы кийимдерди кийип алып, анан барган учурлар ошол гана эске түшөт, сиз айткандай. Анан өзүңүз кайсыл жакты бүткөнсүз, кайсыл жактын кызысыз, өзүңүз жөнүндө маалымат берип өтсөңүз. Мен өзүм Бишкек шаарында төрөлгөнмүн, студенттин бүлөсүндө, бирок өзүм Ош жергесинен болом, Алайык айылынан болом. Айылдан мектепте окугамын, 1-класста, бирок Карагулжадамын. Чындыгында мен ойлоп көрсөм, 10 жылдык мектепте 7 мектептен окуп турмун. Анткени ары бери шартка байланыштуу. Бирок ошондо дагы азыркы учурда абдан көп классташтарым 7 мектепти элестеткиле, ар биринде 20 болгондо эле 100дөн ашык классташым бар, ушунчалык кеңири. Ал жактан бүтүп, Ош шаарында окудум, андан кийин Москва шаарында окудум. Билим жактан менде мындайча толук өмүрүмдүн жарымын билимге кетирдим десем болот. Анан 7 мектепте окугам деп калдыңыз. Азыркы учурда ошол баардык классташтарыңыз менен катышып турасызбы? Сүйлөшүп, же болбосо негизи мындай го, мектепти бүткөндөн кийин эле классташтарыбыздын көбү менен сүйлөшпөй калабыз, жолукпай калабыз, алыстап калабыз дегендей. Сизде кандай? Менде баардыгы менен байланыш бар. Баары менен байланышып турасыз, Ооба, баардык 5 мектептен тең байланышым бар. Эң сонун. Келиңиз, анда эми сиздин жумушуңуз боюнча сүйлөшөлү. Бул жаатка эмне себептен келип калгансыз? Канча убакыттан бери ушул жаатта эмгектенип келесиз? Психологияны мен өзү Москвада окуп жүргөндө эле, ал жактан финансы кредит деп ал жактан жогорку окуу жайын бүтүргөм Москвадан. Анан ошол жактан негедир эле мен психологияга кызыкчумун, адамдардын психологиясын билгим келчү экен да. Анан бирок ал кезде тапшырган жокмун, тапшыра албай калдым, мүмкүнчүлүктөрү болбой калды. Убакыт өтүп кетти. Анан эле жашоодо адам баласына психологияга керек экенин мен ал кезде түшүнгөн эмесмин. Бирок жашоодо барып эле эбепке себеп болуп эле бизнес боюнча, бизнесиңди алдыга биз көбүнчө адамдар ойлойт экенбиз да, психология бул биздин адамдардын ден соолугуна керек. Илгери айтып коет го, психологторго психтер барат депчи. Ошентип эле ойлоп жүргөм мен деле. Анан өзүмдүн бизнесимди ачып, ошол бизнести алдыга жүргүзүш керек болуп калган учурда негедир психологияда жардам берет деп угуп калдым. Анткени биздин баардык нерсе биздин мээбизден көз каранды болот экен да, биздин ой жүгүртүүбүздөн көз каранды болот экен. Анан ошентип психология менен бизнесимди алдыга жүргүзүп баштадым, баары жакшы болуп баштады. Андан кийин карап көрсөң, үй бүлөгүңдү деле аксап аткан болосуң, ден соолугуңду аксап аткан болосуң, өзүңө көңүл бурбайсың.
Ошонтип эле кызыгып 2018-жылдан баштап психологияны тереңдетип окуп, биринчи өзүм ийгиликтерге жетишип, өзүм көргөндөн кийин анан башкалар менен бөлүшүп баштадым да. Эң сонун. Анан өзүңүз ушул жаатта канча убакыт билим алдыңыз? Аябай тереңдетип окудум дедиңиз. Канча убакыт билим алдыңыз? 18-жылдан бери эле өзүм менен иштешип, ошол эле учурда катар эле окуп эле келе жатам. Биз ойлойт экенбиз жогорку билим алсам эле, 5 жылдык мисалы психологияны алсам эле, анда менде баары жакшы болот. Көрсө кеп 5 жылдык билимде эмес, кеп канчалык методикадан көз караганда болот экен. Методика канчалык терең болсо ошончолук. Ошондо мен 18-жылдан бери эсептегенде Казакстандан окудум, орустардан окудум. Бирок дагы бүгүнкү күндө дагы деле Академия мастер разборов деп Россияда ошондой атайын психология боюнча академия бар. Ошол академияда ушул убакка чейин окуп келе жатам. Анан азыркы учурда өзүңүздүн дагы ушул жаатта окуткан окуучуларыңыз барбы? Же башка окуучуларга окутпайсызбы? Мен 18-жылдан баштап өзүм бизнесим менен колдонуп, кийин үй бүлөм, балдарым үчүн колдонуп, балдарга тарбия бергенде дагы бизге психология абдан керектүү экен да. Анткени биз тарбия жаатында ойлонбойт экенбиз, психология керек депчи. Абдан керектүү экен. Мен 21-жылы жашоомдо катуу стресс абалга кабылдым, катуу депрессия болдум. Анткени атам бул дүйнөдөн өтүп кеткенде, жакын адамыңды жоготкон бул абдан катуу депрессия болот экен да. Ошол учурда мен бизнесимди баардыгын таштап туруп, баардык жан дүйнөм менен психологияга кирип кеттим. Ушул нерсени, ушул психологиядан издегенимди тапчудай болдум да. Анан ошондон баштап эле мен академияга ошондо тапшырдым. Азыр айтып аткан Академия мастер разборов дегенге. Ошондон баштап эле мен өзүмө жардам бергенче эле мындай экен да, жашоодо биз алгандан кийин дароо беришибиз керек экен да. Практика болуш керек экен. Өзүм менен иштеп, катар эле башкалар менен иштеп атып эле азыркы күндө Кыргыз элине мен 15 миңден ашуун адамга жардам бере алдым. 2 жылдын ичинде, кыска убакыттын ичинде. Демек, ошончо окуучуга өзүңүздүн билимиңизди үйрөтө алдыңыз, э? Ооба. Анан башында бир аз кыйынчылыктар болдубу? Себеби дегенде бул нерсени мен кыла албайт окшойм деген ойлор. Башында 18-жылдары болгон, анткени өзүмө болгон ишенич болгон эмес, билим жетишсиз болгон. Бирок ушул эле академияны окуп жаткан учурда бизге болушунча практика, силер алгандан кийин беришиңер керек, силер элге беришиңер керек деп бизди дайыма практиканы жасатканга үгүттөп турушчу. Да, кыйынчылыктар болду, көптөгөн кыйынчылыктар болду, бирок ошого карабастан өзүмө жаккан жумуш болгон кезде сен үчүн кыйынчылык эч кандай роль ойнобойт экен да. Кыйынчылыкка да чыдайт экенсиң, баарына чыдайт экенсиң, бирок ошол эле учурда ийгилигиң да болот экен. Жетишкендик да боло берет экен. Ошон үчүн айтып коюшат го, сүйгөн жумушуңду табышың керек. Предназначение деп айтып атышпайбы азыркы учурда. Вот ошол мен ошол психология менин предназначением меники экенин түшүндүм да. Анан бул жумушту баштап жатканда үй бүлөңүздөн, балким жолдошуңуздан каршылыктар болдубу же колдодубу сизди? Балким ушул жактан өзүңдүн ордуңду табасың деп. Кандай болду? Албетте каршылыктар болду. Айрыкча жолдошум тараптан абдан чоң болду. Анткени психология менен алектенем, мен элге жардам берем, акча табам, же башка нерселерди укканда ал кантип эле психология менен, тем более телефон, онлайн менен ошондой кантип жумуш болсун деп чындыгында абдан катуу каршылыктар болду. Бирок мен ошого карабастан өзүмдүн жан дүйнөм каалаган нерсени болушунча аткарганга аракет кылдым. Мындайча айтканда далилдей алдым. Психология чындыгында иштегенин, бүгүнкү күндө балдарга болгон мамиле, жолдошумдун мага болгон, менин жолдошума болгон мамилеси, ошол эле учурда бир туугандар менен, чөйрө менен болгон мамиле бүгүн абдан жогорку деңгээлге чыкты деп айта алам да. Акырынан жолдошум азыр өзү психологияга келет, азыр талдоо чебери деп, мен бул методика абдан терең болгондуктан талдоо чебери деп биз психологиялык жактан талдаганды үйрөнөбүз да. Жолдошум дагы мага окшогон талдоо чеберлерине барып турат, бизнеси боюнча, ден соолугу боюнча, бүгүнкү күндө өзүнүн бизнесин дагы абдан жогорку деңгээлге чыгарып жаткан кеси да. Эң сонун. Анан азыркы учурда онлайн окутасызбы же болбосо офлайн форматта окутасызбы?
өзүңүздүн окуучуларыңызга? Ушул убакка чейин мен онлайнда окутуп келдим, офлайнда окутуп келдим. Онлайн менен окуп эле бизде кыргыз эли азыр көп жакта да, Турцияда, Америкада, Польшада, Кытайда, Кореяда ар тараптан катышат сабактарга, онлайн сабактарга. Бирок ошол эле учурда офлайнды дагы азыркы күндө кошотам. Анткени миң уккандан бир көргөн деп жандуу энергетика, жандуу адам менен жакын бетме-бет отуруп сүйлөшүп иштеген дагы башка да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө мына 15-сентябрда буюрса башталган турат. Жандуу дагы, анан онлайн дагы сабактар болот. Анан онлайн болгондо коңшу өлкөлөрдө жүргөн биздин мекендештерибиз дагы окуйт деп калдыңыз. Бир аз кыйынчылык жаратпайбы? Эми сиз айткандай чындап эле офлайн форматта болгондо маңдайыңа отургузуп алып, муну мындай кыласың, могул жерде мындай болуш керек деп үйрөтөт эмеспи? Ал эми онлайн форматта болгондо, тем более алыс жакта жүргөн мекендештерибизге бул сиз үчүн кандай оорчулук жаратпайбы? Онлайн сабактардын жакшы жери аларга ыңгайлуу да. Кайсы убакта бошосо, анткени бизде талаа жеринде жүргөндөрдүн көбү эле иштейт да. Аларга биз баардык сабактарды жаздырып, жогорку сапаттагы практикаларды, студияларда атайын бүт баардын онлайн сабактардын баардыгын жогорку деңгээлде түшүнүктүү кылып, кыргызча, жалпак тил менен өзүбүздүн мээбиз кабыл алып жүргөн сөздөр менен кыргызча кылып, адабий прям мындай түшүнүксүз эмес, түшүнүктүү жөнөкөй тил менен жаздырып бүт бар сабактарды даярдап койгонбуз. Алардын баардыгын алар убактысы болгондо эле кирип алып, көрүп, өздөрү менен иштей берсе болот. Андан сырткары дагы кайтарым байланыштар болот. Анткени анын арасында биз көбүнчө эмне болот? Биздин мээбиз өзгөрүүнү билет дагы, түшүнбөйт да, түшүнгүсү келбейт, түшүнбөй атам дей берет да. Ошон үчүн биз түшүнбөй жаткан суроолоруна жооп бериш үчүн дайыма кайтарым байланышта болобуз. Менин менеджерлерим бар, бизде команда абдан чоң иштеп жаткан учурда. Алар дайыма жардам берип турушат аларга. Эмне деген суроону түшүнбөй атасыз, кайсы жерден түшүнбөй калдыңыз, эмне болуп атат? Кээде такыр эле сатып алышат дагы, такыр кире албай калышат. Мындайча айтканда сопротивление деп коет, каршылык көрсөтө берет да, мээбиз болушунча өзгөргүсү келбейт, комфорттон чыккысы келбейт. Башка адамдар эмне кыласың психологияны, мен сага психолог болуп берем, ошол акчаңды мага бер деп ушундай түрдүү моменттер болгон кездер кездешет да. Ошон үчүн биз дайыма өзүбүздүн окуучуларыбызды колдоп турушубуз керек, колдоп дагы турабыз. Анан канча убакыт окутасыздар, канча убакытта окуп бүтүшөт? Ал курстун өзүнүн көлөмүнөн көз каранды. 1 айлыгы бар, 2 айлыгы бар. Себеби дегенде, мисалы жарым жыл, 1 жылга чейин деле окуса болот, бирок 1 жыл эмес, мисалы 1 жыл, 1 ай окугандан кийин уже көбүнчө эле ме уже мындай бир нерсеге көнүп баштайт да, анан жада баштайт да. Ошон үчүн эң негизги кызыктуусу 1 айда болот. Жакшы трансформация алам деген адам 1 айда трансформация акырынан уже алып баштайт, өзгөрүп баштайт мээде. Биздин ички жан дүйнөбүз өзгөрүп башталгандан кийин анан акырынан ал сырткы дүйнөдө көрүнүп баштайт. Бизде көпчүлүгүбүздө ката бар да, результат алып атасыңбы деп эле дароо эле биздикилер миллиондогон акчаларды таап эле дароо эле үйлөрдү алып, машиналарды алып калышыбыз керек деп ойлойбуз, бирок көп нерсе биздин ички дүйнөбүздө болот. Ички дүйнөбүздө уйгу туйгу болгон сезимдер, негатив ойлор, ишенбестиктер, ошого окшогон көптөгөн биздин ички дүйнөбүздөгү көп нерсенин баардыгы биздин сырткы дүйнөгө алып келет да. Сырткы дүйнөдө эч нерсеге жетишпейбиз, эч ким бизди укпайт, эч ким бизди түшүнбөйт, колдобойт депчи. Чындап келгенде биз ички дүйнөбүз менен өзүбүзгө болгон ишенич менен иштегенден кийин анан сырткы дүйнөдө көрүнүп баштайт результаттар. Анан 1 ай окуйт дедиңиз, 1 ай окуу жетиштүү болот деп сертификат бересиздерби же кандай кыласыздар? Жок, сертификат бербейбиз, анткени бизде ар бир адам өзү үчүн билим алат. Мисалы бүгүнкү күндө дагы биз талдоо чебери деп абдан терең талдай турган, психологиялык жактан өзүн абдан терең талдай турган процесстер бар да. Мисалы алдыма мен максат койдум, же машина алам, же үй алам, же турмушка чыгам, үй бүлөлүү болом деп, же балалуу болом дегенде негедир ошол нерсеге жетпейбиз. Канча убакыт өтсө деле жетпейбиз, же бизнесибиз алдыга кетпейт. Ошого эмне тоскоол болуп атканын изилдесек болот. Дал ошол талдоо боюн менен, психологиялык талдоо менен карап,
талдасак болот да. Бул жерде көбүнчө кандай нерселер тоскоол болушу мүмкүн. Мисалы биз үй алам десек деле балалык кезибизде мисалы атабыз бизге биз каалаган сумканы алып бербей койду деп коелу мисалы да, же биз каалаган кийимди алып бербей койду да, башкача алып берип койду, же биз мектепти бүткөндөн кийин университетке тапшыртпай коюшту. Ушундай бир кандайдыр бир жашоодо капачылык болсо болду. Ошол биздин азыркы жашообуздагы каалоолорубузга деле тоскоолдук берип тура берет экен да. Мен ошол нерсени өзүмдүн да башымдан өткөрдүм. Жана көптөгөн өзүмдүн келген кардарларым менен иштегенде дагы көрөм. Ушундай эле капачылык, таарыныч, ушундай күнөөлүү сезим биз аны ойлойбуз да. Жок, мен ата-энеме таарынбайм, ата-энем башка, ата-энеме ата-энеге кантип таарынсын депчи. Жөө дегене мен өзүм казактар менен иштеп жүргөндө алар апам менен апама таарынып атам, апам менен урушуп десе мен таң калчумун да. Апага да таарынабы депчи. Көрсө кичинекей кезиңдеги эле бир болор болбос нерсеге таарынганың эле калып калат экен да, ал терең кирип кетет экен. Анын бардыгын мен жылма кылып сонун кылып туруп эле сен апаңа таарынбайсың деп отура берет экен да. А эгерде биз жана терең иштеш керек деп атпайбы, ошондо терең иштеп келгенде эле ошол нерсе сыртка чыгып, ал нерсени ата-энебиз бизге эч качан бизди жаман көрбөйт, алар бизге жакшылык гана каалашат, жакшы жашоодо жашаганыбызды гана каалашат. Ошолор менен иштеп келгенде эле болду, ошондой таарынычтардын баарын акырындан иштеп келгенде эле максатыбызга оңой эле жетип жашоодо бактылуу болуп жашай берет экенбиз да. Анан ар кандай адамдар кайрылат деп калдыңыз. Сизге көбүнчө кайсыл неме боюнча, кандай десем, көбүнчө кандай суроо менен кайрылышат сизге? Азыркы күндө кыргыз элинде психологияны түшүнгөн жаштар, эжелер, чоң эжелер бар. Бардыгы эле түшүнүп калышыптыр. Бүт эле түшүнүп калышкан. 25 жаштан баштап 65 жашка чейин кайрылышат. Айрыкча айымдар көбүрөөк кайрылышат. Анткени айымдар бизде көбүрөөк, биз көп нерсени өзүбүзгө алып эле анан ошонун баарын көтөрүлө жүрө беребиз да. Жана бир реклама бар го, стиральный машинаны деле, идишти деле баарын үстүнө үйүп алып эле жүрө берет го. Ошол сыяктуу аялдарда абдан көп ашыкча маалыматтар бар да. Ошон үчүн көп айымдар азыркы күндө психологияны ошон үчүн айымдар изденип атса керек деп ойлойм. Демек бул мурдага салыштырмалуу азыркы учурда демек айымдардын агымы көбүрөөк сиз жака. Анан негизи ар бир эле учурда башка бирөөнүн көйгөйүн угуп отура берүү бул оор да көбүбүз үчүнчү. Бул сиз үчүн кандай? Эми келип алып эле сизге менин жашоом мондай болуп атат, мондай нерселер болуп жатат деп айтса, кандай сезимдер болот? Балким эмне кылам ушинтип угуп деп дегендей ой келеби сизге? Мындай экен да, силер айткандай мен кээинки убакта өзүм дагы таң калып кетем да, мен бул жерде эмне кылып отурам? Мен өзүм деле бизнесим бар эле го, ошол жакта иштесем болот эле го, же үйдө деле отурсам болот, же болот да. Адамдардын көйгөйүн угуп, эмне кылып отурам бул жерде десем, көрсө жаратканым адамдарды бул дүйнөгө жаратканда бири-бирине жардам бериш үчүн жаратат экен да. Анан мен адамдарга көйгөйүн укканда мен анын түпкү себебин дароо эле сезем, билем да. Эмне тоскоолдук болуп атканын билем дагы. Анан дароо ал адам менен болушунча ушундай кылып иштесе болот, ушундай кылсаңыз болот дегенде эле алар ошо менен иштешип башташып эле анан жеңилдеп, результатка жетип, мен бүгүн ушундай үй алдым, машина алдым, турмушка чыктым деп кайра результаттар менен бөлүшкөндө өзүм ошол нерсеге жеткенде ушунчалык бактылуу болом да. Анан адамдарга ушинтип жардам берип турсаң, албетте дагы деле жардам берип, адамдардын бактылуу адамдардын санын көбөйткүң келет экен да. Анан айымдар көбүрөөк деп калдыңыз, мырзаларды кандай болуп жатат? Мырзалар эмне себептен азыраак болот? Мен ошол нерсеге көп маани бердим. Мен да жолдошум бар, инелерим бар, алардыкы биздикинчелик айымдарчалык эле болор болбос нерсени эле кечке таарынып эле өмүр бою ошону айтып эле элдин баарын арзан эле жүрүшпөйт да. Мырзалар ошонусу менен айырмаланат экен да. Да бар андай мырзалар деле, бирок алар ошондо деле бизге окшоп азыркы заманда энергия деп аябай популярдуу болуп атпайбы? Энергиясын коротпойт экен да айым мырзаларчы. Мырзаларга деле керек, мырзаларга деле психологияга керек, бирок мырзаларга бизчелик майдалап чүйдөлө окуштун кереги жок. Мисалы мырзалар мечитке барып намаз окуп, ошол жактан жаратканыма ыраазычылык айтса деле алар тез трансформация болушат да бизге караганда. Анан азыркы учурда буга чейин онлайн форматта окутуп келгем, эми офлайнга өтөйүн деп жатам дедиңиз. Кайсыл жакта ачып жатасыз?
Же ушул борбор калабызда эле азыркы учурда? Борбор калабызда эле, бул жакта атайын ушундай офистерди алып, жандуу адамдар менен отуруп алып, көрсөтүп, колубуз менен көрсөтүп, мындай кылсаңар, жандуу адамдардын кыймылдап жатканын жандуу көрсөткөн баары бир башкада. Онлайн деле кала берет, бирок офлайндагы кошумча көрсөтөйүн деп чечтим. Анткени айтсаң башкача түшүнүшөт, көрсөткөндө анан кийин жетет да, мындай көзүң менен көргөн башкада. Мына буюрса 10 сентябрда биз жандуу мастер-класс өткөргөнү жатабыз. Ошол жактан дагы разбор деп коет. Аны көпчүлүгү азыр түшүнүшөт разбор деп. Кыргызчасын мен көбүнчө кыргыз тилинде, өзүбүздүн тилде сүйлөгөндү көбүрөөк жакшы көрөм да. Ошон үчүн талдоо деп которгонбуз. Талдоо болот ал жакта. Мен өзүм талдоо чебери болгондуктан талдоолорду көп жүргүзөм. Психологиялык талдоо, эмне үчүн сен ошол максатыңа жетпей жатасың, блок эмнеде, кайсы жерде тоскоолдук болуп атат, сен эгерде ага жетсең кимдин алдында, мисалы биздин ата-энебиз көбүнчө көптөгөн ийгиликтерге убагында аларга мындай айтканда кереги деле болгон эмес да, мисалы миллиондорду табыштын кереги жок болгон да, ушунчалык чоң максаттарды койгон эмес, илгери баары текши жашашканда. Биз бүгүнкү күндө ушунчалык чоң ийгиликтерге умтулуп атабыз. Ата-энебиз жетпеген нерсеге биз жетебиз деп талпынганда алдыга кете албайт экенбиз. Эмнеге? Анткени менин ата-энем андай миллиондорго жеткен эмес, мен антип жете албайм деп жете албайт экенбиз. Мисалы ата-энеси ажырашып кеткен болсо, бала деле ошол нерсеге барып калат да акырынданчы. Бул закон, лоялдуулук закону деп коет. Бул закон бизди башкарган закондор бар да жашоодочу. Неме деген сөз бар го? Сен законду башкарбасаң, закон сени башкарат деген. Вот ошол законду биз наоборот башкарганга аракет кылышыбыз керек да. Жашоодо дагы бизге түшүнбөгөн лоялдуулук закону деген бар, иерархия закону дегендер бар, баланс закону дегендер бар. Ошолордун баардыгын билип алсак, биз адамдарга өзүбүзгө эле жашообузду жеңилдеткенге жардам берет. Анан ушул онлайн, офлайн форматта болгондо борбор калабызга жаңыдан ачкан жатсыздар. Анан региондорго кандай болуп калат? Балким ал жакта дагы эми бул шаарга караганда региондордо айылдарда көбүнчө турмуш шарты бир аз оорураак болот эмеспи? Себеби аяктын түйшүктөрү өзүнчө көп. Балким ошол жакка дагы ачайын деген ойлоруңуз болуп жатабы же азыр бул жакта гана ачасызбы? Биз азыр офлайнды Бишкек шаарында эле ачабыз. Мисалы мен бүгүнкү күндө бизнес боюнча ошондой эле офлайн сабактарды өтүп жаткан кезим. Ат башыдан келишет, Оштон келишет, Балыкчыдан, Кара Балтадан, Бишкектин бардык дубанынан келгенге мүмкүнчүлүктөрү болот да. Анткени жумасына бир эле жолу болот, бирок бир күн кечикке ошол жерде. Эртең мененки саат 10-дон кечки саат 7-ге чейин отуруп алып, көрсөтүп, жандуу сабак. Анткени психологияда күндө эле сабакка бара бергенде трансформация деп коет, ага да убакыт керек да. Биздин мээбиз өзгөрүп, жана нейрондук байланыш деп коет го. Алар бири-бири менен жайгашып, дагы үлгүрүш керек да. Ошон үчүн жумасына бир жолу жандуу жолугуп, ал жерден бүт бар сабактарды өтүп, бир жума сабак берсек, тапшырма берсек үйүнө, ошону бир жуманын ичинде аткарып келсе да абдан сонун результаттарга жетишет. Ошон үчүн бул жерде эч кандай кыйынчылык туудурат деп ойлобойм. Анткени алыстагылар дагы катышса болот. Алар кандай катышса болот? Биз мисалы жандуу сабактарды бүт бардыгын камерага тартып, микрофон менен бүт баарын онлайнга кайра киргизебиз. Ошол эле болуп жаткан сабактарды башка жактарын онлайн көрүп эле кайра эле группа менен иштей берсе дагы болот. Ал мүмкүнчүлүктү дагы карадык. Мындай айтканда онлайндагы, анан жандуу дагы сабак өтүүгө болот да. Анан бир жумада бир жолу бир күн кечке өтөбүз деп калдыңыз. Кандай сабактар өтүлөт? Биздин көрүүчүлөрүбүзгө да кызык болуп жатса керек. Кандай бир күн кечке эртең менен 10-дон саат кечки 7-ге чейин эмнелер жөнүндө сүйлөшүлөт деп. Ошол тууралуу айтып өтсөңүз. Да, чындыгында психология бул абдан кызыктуу илим экен да. Эмнеге? Анткени биздин жашообуз жөнүндө, өзүбүз жөнүндө, биздин ата-энебиз жөнүндө, биздин ата-эне тегибиз жөнүндө, ушулар жөнүндө болгондуктан ал жакта кантип талдоону жасайбыз, кантип талдайбыз, кантип результатка тез жеткенге ниет кылабыз. Ниеттин күчү керемет дегендей, ниет менен эле иштей берсе болот экен да. Биз ушул нерселердин баардыгын билген эмеспиз да. Бизде психология терең болгондуктан бул жерде адамдардын, ар бир адамдын өзүнүн полеси болот. Поледе бизде маалыматтар болот экен да. Азыркы күндө 2022 жылы
именно ошол кванттык поле деп ошол поленин бар экенине, ал поледе маалыматтардын бар экенине, ушулардын баардыгын окумуштуулар изилдеп бүгүнкү күндө Нобелевская премияны алышкан. Аны интернеттен кванттык поле боюнча Нобелевская премия боюнча карашса болот. Дал ошол поленин маалыматтын жардамы менен психологиялык талдоону биз ошол жерде өздөрүнө үйрөтөбүз. Анан сизге деген атайын СМС билдирүүлөр келип жатат, ошолорду жаңыртып өтсөм. Саламатсыздарбы? Таңкы 5 программасы ызаткан айым ошол онунда ачылышына барсак болобу деп калтырган экен. Ооба, онунда Бишкек шаарында болот, Дамас отелинде, ал жакта конференция атайын алынган, бирок ал жакта орундар чектелүү. Бизде көбүнчө ушундай жандуу мастер-класстарды өткөргөндө 500дөн андан көп адамдар келишет да. Бүгүн биз 10 сентябрга 250 адам калдык. Ошон үчүн эртерээк орун алуу керек. Анан ушул боюнча эле айтып өтсөңүз, кирүү кандай болот? Билеттер менен киреби же? Кирүү боюнча акча менен кирсе болот, бирок акчасы өтө деле көп болбойт. Көп болсо бир 500 миң сом эле болушу мүмкүн. Бирок ал жакта ошончолук терең разбор, ошончо адамдардын арасында практикалар жүргүзүлөт. Ошончо адамга разбор анын баардыгына жасалбаса дагы анын арасынан бир везучий деп коет го кыргызчасын эле. Ошол адамдардын арасынан тандалып, эртең мененки саат 11ден баштап кечки саат 5ке чейин талдоо жүргүзүлөт. Демек ошол күнү саат 11ден кечки 5ке чейин болот, э? Ооба. Толук адресин дагы бир жолу кайталап өтсөңүз, кайсыл жака барса болот? Дамас отели деп Бишкек шаарында, Жумабекова, жок, адреси кандай эле? Адресин толук айтабыз. Ал үчүн биздин Instagram менин Ызаткан мастер, Ызаткан Жусупова Instagram баракчама катталып, ошол жактан толук маалымат алса болот. Эң сонун Ызаткан айым, убакыт учкан куш дейт, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып бара жатат. Сизге бир эркин микрофон берели, кыргыз элине болгон кайрылууңуз, куттуктоолоруңуз болсун, э? Рахмат. Элим сиздерди бүгүнкү 1 сентябрь билим күнү менен дагы бир рет кайталап кетейин. Биздин балдардын келечеги, биздин келечектеги муундардын келечеги абдан чоң болсун, кеңири болсун. Биздин балдарыбыздын эртеңки күнү бизден көз каранды экенин эч качан унутпаңыздар. Анткени бул биздин балдарга кийим алып берүү, балдарга билим берүү гана эмес, биздин адамдардын жан дүйнөсүндөгү абалы, ата-эненин ички дүйнөсүндөгү абалы дагы балдардын окуусуна, балдардын ой жүгүртүүсүнө абдан чоң таасирин тийгизет. Ошондуктан өзүңүздөрдүн ички дүйнөңүздөр менен иштеп, психологияңыздар менен иштеп, жашооңуздарда дайыма бактылуу болуңуздар демекчимин. Эң сонун алтындай болгон убактыңызды бөлүп келип бергендигиңиз үчүн дагы бир жолу терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ар дайым кыргыз элинин жен соолугуна гана кам көрбөстөн ушундай өзүнүн ишин алдыга алып кетүүгө дагы чоң салымыңызды кошуп жатасыз. Ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Ар дайым бар болуңуз.